Баткен аймагындагы Гун уруусу күмүш өндүрүүчүн өздөштүргөн деп айтылып жүргөн шахтанын узундугу азырга чейин белгисиз. Болжол менен 300 чакырымдан алыс экендиги айтылган бул үңкүрдү жергиликтүүлөр Канигут же Барса келбес деп атап алышкан. Ичи башта айланткан лабиринт сыяктуу илме тешик жолдору, чоң аянтчасы, суунун шоокуму угулуп турган бул үңкүрдүн сыры али күнчө ачылбай турат. Бул жер алдындагы тарыхый жерди изилдөө иштеринин бири да аягына чыккан эмес. Ол азыркы биз жете албай жатабыз. Эң негизги чоң бардыгы бар туташкан жерин төңкүр деп коет. Ошол төңкүрдүн жогорунда булагы бар, иче турган суу бар, андан кийин ошол жака кете турган лабириттер дагы бар. Мунун ичин андай жатканда абдан бир сырдуу катары, ажайып катары, ошондой эле бир укмуш катары, ошондой эле бир өзү айтып тургандай бир канча адамдардын канына забын болгон өлүм кени катары тарыхта маалымат. Мунун өзү 9 жолу чыга турган мындай эшиктери табылган, бирок бир дагы окумушту өлүмүнүн акыр аягына чейин так далилдеп кандайдыр бир тыянакты бизге бере элек. Дагы тарыхчы катары айтып кете турган бир сөз. Бул мисалы үчүн Кыргызстанда кулейлөөчүлүктөр, кеништетүү болгон эмес деп айтылып жүрөт да. Мына кеништетилген эң байыркы болгондагы орто кылымга чейин болгондугу жөнүндө мына тарыхый факты. Ошол үчүн Кыргызстан тарыхындагы кайтадан карап чыга турган жерлери бар. Мына Фергана өрөөнүнө перстер, түрктөр, арабтар, кытайлар баары бир канча ирет кол салып биrini алмашып турушкан. Бийлик ошондон кийин бул күмүш шаар деп аталган. Себеби бул күмүш шаар жер бетиндеги шаар эмес, тарыхый тил менен айтканда бул жер астындагы шаар. Мына ушул биз турган жер ушул күмүш шаар. Жергиликтүү тарыхчылар бай тарыхты камтып, бирок сырын ачпаган үңкүрдүн картасын түзө баштаптыр. Эгер демилге колдоо тапса, аймак археологиялык тарыхый эстелик жайына да айланмакчы. Сөз болуп жаткан үңкүр азыркы Баткен району Самаркандек айыл аймагында жайгашкан. Эл оозундагы уламыштарга ылайык жер астындагы шаарды Гун уруулары биздин заманга чейинки 4-кылымдан 9-кылымдарда күмүш өндүрүү үчүн курушкан деп айтылып жүрөт. Бул жер дин туруш турпат эле мына көрбөйсүңөрбү? Күмүш жалтырап турат. Демек, күмүш бар таш эч качан көчпөйт. Себеби ал бекем кармайт экен дагы, буга алгы тирөөч койбой эле казып кирип неме кылса боло бере тургандыгы мына өзүңөр көзүңөр менен көрдүңөр. Эгер башка кем болгондо буга тирөөч коюп көчүп түшпөсүн деп баягы неме кылат. Өзгөчөлүгү бул кендик ошо биздин заманга чейинки гун адамдарынын бул кендин бар экендигин кантип неме кылгандыгы жөнүндөгү маалыматтарга мындай акылың жетпей таң каласың. Гундардын күмүш шахтасы фарсы тилинде Канигун деп аталып, узундугу алигиче белгисиз. Бул үңкүрдү изилдөө үчүн 1888 жылы, 1920 жылдары орус окумуштуулары 2 жолу келишкен. Бирок так узундугу жана жер алдындагы жолдор кайсы жерден аяктарын тактай алышкан эмес. Жергиликтүүлөр үңкүрдү Барса келбес деп атап алышканында жөнү бар. Мунун баягында Барса келбес деген аты бар да. Ооз эки айтылган. Ошо Барса келбес дегендин мааниси бири ошол аскадан түшүп кайра жанагындай бир аркан бир асбабы болбосо чыга албайт. Ошол жакта калып кетет деген түшүнүктү айтышат. Анан дагы бир эмеси экинчи варианты Барса келбес дегени бул Кудай Аркандын мезгилинде баягындай тартип бузган, падышачылыкка каршы чыккан, оппозиция болгондорду ушул жерге алып келип баягыдай тик түшкөн эмелерге таштаган да. Ошон үчүн ушул жерде калып кайра барбагандан Барса келбес деп айтылган дагы бир байлап ошол дейт. Канигут үңкүрү окумуштуу дарыгер Абунали Ибн Синанын китептеринде да сүрөттөлөрү айтылган жайы бар. Кытай тарыхчысы Суанжунун эмгегинде Орто Азиядагы жер алдындагы күмүш шаар деп жазылган аймакты да тарыхчылар ушул үңкүр деп болжоп келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.